Эне сай конушунун жайгашкан жери мынакей. Мынакей жанагы трасса, мынакей фото рестораны, Керметов айылы, Тойш мынакей. Так центрде жайгашкан. Ошто үйү сунос болгон үй бүлөлөргө жаңы шаарча түптөлүп жатат. Жалпы 54 гектар жер аянтты ээлеген бул аймакка 1000 турактын курулушу башталган. Бүгүн 9 сентябрда Ош шаарынын мэри Энесай конушундагы масштабтуу курулуштарды жеринен текшерип, тиешелүү жетекчилерге тапшырмаларды берди. Ошонун эки бетинде бактарды полный ээлерин айтсаңыз. Полный кыйып алалдагы эки жагын тең бирден полоса, эме болот да, 4 полоса, дорожка эки жагына. Ошону неме жеке ошонун бир эмесин коюп бергиле, сечениясын. Могу жолдунчу расширение кылып 4 полоса болсо болбойт. 4 полоса. Уже 20 ноябрда уже бул жолду даяр болуп калыш керек. 20 ноябрда уже заселение болот да бул жакачы. Ошого чейин мына жолду расширение кылып даярдап коюш керек. Жумуш кызуу. Быйыл Энесай конушундагы 280 үй толугу менен курулуп, ноябрь айына пайдаланууга берилет. Мында мектеп, бала бакча, ФАП жана башка социалдык мекемелер да каралган. Ошондой эле свет, суу, канализация маселеси жолго коюлат. Энесай жаңы конушу жанагы сностон жабыркаган биздин жарандарыбызды полностью ушу жака көчүрүп алып келебиз. Бул жерде жалпы 54 гектар жер. Быйыл Кудай кааласа күзгүккө 20 ноябрга 280 үй тапшырып беришет. Калган 720-сы Кудай кааласа эмки жылы кете бир жай айларына бүтүрүлөт. Үйү сүрдүрүлүп жаткандар бул үйлөргө кезеги менен акысыз жайгашат. Ар бирине 3 сотуктан жер тилке бөлүнгөн. Долбоорго ылайык жаңы конуштагы үйлөр бирдей типте болуп, заманбап шарттар түзүлөт. Тургундар ички жасалгалары менен 9 бөлмөлүү үй менен камсыз болот. Урматтуу архитектор да айтып кетти, мына моундай болот мына. Көрдүңөрбү мына? Фасадтарын тартып чыгарып коюңуздар. Мына жалпы мына квадрат. Ошондо канча болуп калды? Я. Мынакей 131-24. Ушулардын баарын чыгарып көрсөтүңүздөр, макулбу? Мына 280 үй деп биринчи этап менен, то есть мына бул жерге чейин келет да, мындан ар жагы. Ар жагы. Ошондо общий территориянын 3/1 бөлүгү ушул жер болуп калат. Анын ичинде Жеңиш Чермачевский азыр белгилеп кеткендей, соц объекттер да каралган бул жерде. Школ заманбап жанагы талаптар менен, футбольный полеси менен, спортивный полеси менен. Бул жерде бала бакчабыз бар. Бала бакчанын ортосунда паркты бул жерден көрсөңүздөр болот. Парктын ичинде дагы малый архитектурный формалар камтылган. Анын ичинде милиция административный здание ушул жерге мап келип отурат жаңы. Бейле кетсек, Энесай шаарчасы Ош шаардык мэриясынын колдоосу менен кытайлык инвесторлор тарабынан ишке ашууда. Максаты шаардагы үйлөрү башкы планга ылайык жолду кеңейтүүдө, каналдардын жээгин ачууда, башка жака көчүрүлө турган жарандардын муктаждыктарын жоюуну көздөйт. Асия Сыдыкова, Урматбек Умарбеков, Регион телеканалы, Ош.